Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусульман бир тууганым, биз Аллах Тааланы көп зикир кылууга аракет кылышыбыз керек. Анткени зикирде чоң пайдалар бар. Зикир менен биздин жүрөгүбүз тазаланат. Зикир менен биздин иманыбыз көтөрүлөт. Зикир менен биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, бизге чоң сооптор берилет. Жана Аллах Тааланын астында даражабыз бийик болуп, Аллах Таалага жакындайбыз. Аллах Тааланын сүйкүмдүү пенделерине айланабыз. Жада калса Аллах Тааланы көп эстеген пенделерге периштелер жана жер бетинде кандай жандык боло турган болсо, мына ушуларга истигфар айтып, аларга Аллах Тааладан тынчтык, эсен-амандык тилешип, дуа кылып турушат. Жана ошондой эле урматтуу мусульман бир тууганым, бул Аллах Тааланы ар дайым зикир кылып жүрүү, бул чыныгы момундардын сыпаты. Алар басса дагы, турса дагы, отурса дагы, жатса дагы Аллах Тааланы зикир кылып эшкеришет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды мактаган. Аллазина язкуруналлаха қияман ва қууда ва аля жунубихим. Ал момундар Аллах Тааланы туруп басып жүргөн болсо дагы, эгер олтурушкан болсо дагы, жада калса жан баштап жаткан болсо дагы Аллах Тааланы алар зикир кылып эскеришет деп Аллах Таала момундарды мына ушундай мактаган. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, биз Аллах Тааланын мактоосуна эргешебиз дей турган болсок, анда тилибиз зикирден үзүлбеш керек экен. Секундта болсо дагы Аллах Тааладан гафилетте калып калуудан биз этият болушубуз керек экен. Жана ошондой эле бул зикир кылуу улуу ибадат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды Аллах Тааланы ар дайым эстеп, зикир кылып жүрүүгө чакырган. Аллах Таала муну төмөндөгүчө өз сөзүндө бизге буйрук берет. Я айюхаллазина аману узкуруллаха зикран касиран. Эй иман келтиргендер, Аллах Тааланы көп зикир кылла деген. Өзгөчө васаббиху букурата васила. Эрте менен кечинде дагы өзгөчөлөп зикир кылып турула деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды мына ушундай өзүнө эстеп зикир кылып турууга буйруган. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, зикир кылыштык бул Аллах Тааланын буйругун аткаруу экен. Зикир кылыштык менен биз Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуп, ибадат кылып туруп, мына ошол нерсеге сооп алат экенбиз. Эми, урматтуу мусульман бир тууганым, Аллах Тааланын зикиринен гафилетте болуудан этият болуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бир орунду эскерген, кайсы бир коом бир жерге олтура турган болсо деген, мына ошол жерде Аллах Тааланы эскербей турган болсо, мына ошол жерде пайгамбарга салават айтпай турган болсо, бул пенделерге кыямат күнүндө ал-ватиру болот деген. Не? Аларга кыямат күндө зыян болот деген. Мына ушул отурушунда эч кандай пайда болбойт деген. Дагы башка ушул хадистин уланысында пайгамбар салам айткан, кайсы бир адам жата турган болсо деген, эс ала турган болсо, уктай турган болсо, мына ошол жеринде Аллах Тааланы зикир кылбастан уктап кала турган болсо, Аллах Тааланы эскербестен, Аллах Тааланы тилге албастан, гафилетте уктап кала турган болсо дейт, эч кандай бир зикир айтпастан эле бул адамга да кыямат күндө тирип атан деген, ал адамга дагы зыян болот, эч кандай пайда болбойт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге эскерип өткөн. Эми, урматтуу мусульман бир тууганым, бул зикирдин орундары аябай көп. Мына ошол зикирлердин биринен бул жатаар алдындагы биз Аллах Тааланы зикир кылып жата турган болсок, чоң соопторго ээ болобуз. Жана биздин жүрөгүбүз гафилетте эмес, Аллах Таалага жакын болуп, жүрөгүбүз тынчтык алып, андан эс алып турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул бизге жатаар адебин дагы, уйкудан алдын кандай амалдарды кыларын дагы бизге үйрөтүп кеткен. Албетте мунун бир нече адептери бар. Аларга токтоло турган болсок, биздин убактыбыз азыр кыскалык кылат. Эми ошол кээ-бирки зикирлерге келе турган болсок, бир зикирди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мен кала хина яви ила фирашихи. Ким жатаар алдын төшөгүнө келип, төмөндөгү дуаны айта турган болсо дейт. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر деп ушул зикирди айта турган болсо, غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر деп, анын күнөөлөрү деңиздин көлгүндөй болсо дагы баары өчүрүлүп, кечирилип кетет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул хадисинде бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, биз жатаар алдын
мына ушул зикирди айта турган болсок, анда биздин күнөөлөрүбүз өчүрүлүп кетет экен. Деги эле жатаар алдын мындан башка дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн көптөгөн дуа, зикирлер бар. Биз ошолордун жок дегенде эң кыскасын болсо дагы жаттап туруп, айтып жата турган болсок, анда биз Аллах тааланы эскерип жаткан болобуз, эч кандай бир филетте калбаган болобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт дуаларынын бири бул жатаар алдында. Хузайфа радиаллаху анхудан келет: "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям иза ахаза маджа'аху мин ал-лайлин вада ядаху тахта хаддихи" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер кеч кирип төшөккө жата турган болсо дейт, уйкуга келип жатаар алдын дейт, төмөндөгү ишти кылчу эле дейт. Башка бир хадистерде аля шайхил айман дейт, бу оң жак жан баш менен жатат эле, жана оң колу менен өзүнүн оң бетини коюп туруп, анан төмөндөгү дуаны айтат эле дейт. Ал кыска дуа, биз ушул эки дуаны жаттабыбыз керек. Биринчиси жатаар алдындагы, жана экинчиси бул биз уйкудан турган абалыбызда айта турган дуа. Ушул дуаны айтат эле дейт. Демек бул сүннөт дуа. Аллахумма бисмика амуту ва ахя. Аллахым, мен сенин атың менен өлөмүн жана тирилемин. Сенин атың менен мен уктаймын жана ойгономун деп ушул дуаны айтчу дейт. Кыскача дуа. Аллахумма бисмика амуту ва ахя. Жаттап алышыбыз керек. Аллахумма бисмика амуту ва ахя. Вайда истайқаза, эгер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уйкусунан ойгоно турган болсо, анда төмөндөгү дуаны айтчу дейт. Алхамдулиллахи аллази ахяна ба'дама аматана ва илайхин нушур. Бул да кыскача дуа. Алхамдулиллахи аллази ахяна ба'дама аматана ва илайхин нушур. Алхамдулиллах. Аллах таалага мактоолор болсун, бизди ушул уйкудан кайра ойготуп тирилткен дейт. Ва илайхин нушур, жана кыямат күнүндө биз кайра Аллах тааланын өзүнө кайтып баруучубуз деген мына ушул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уйкудан турган кезде айтар эле деп Хузайфа радиаллаху анху бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ушул эки дуаны жаттап алышыбыз керек. Эгерде башка узун дуаларга биздин куч кудуретибиз жетпей турган болсо, бирок урматтуу мусулман бир тууганым, узун дуаларды дагы биз коркоктук кылбай, аны жаттай турган болсок, буларды деле биз эртеле жаттап алабыз. Анткени бул дуалар аябай тилиге жеңил дуалар. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, жатаар алдындагы кээ-бирки дуаларды айта турган болсок, жатаар алдын бул аятал күрсүн окуп жаткан жакшы. Андан кийин дагы жатаар алдын өзүнө Ихлас сүрөсүн, Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн окуп, өзүнө 3 иреттен окуп, дем салып жаткан бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Жана ошондой эле дагы жатаар алдын Табарак сүрөсүн жана Сажда сүрөлөрүн дагы окуп жаткан дагы бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Дагы жатаар алдын бул дарат менен уктаган жакшы. Дагы жатаар алдын, урматтуу мусулман бир тууганым, төшөккө келген кезде мына ошол төшөктү бир жолудан кагып, андан кийин төшөккө жаткан жакшы. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.